Паразит сөздөр булар анчалык бааланбаганы менен бирок бизге абдан чоң жардамчы, психологиялык жактан бизге чоң жардам берет. Бизге ушундай бир кысымды, ушундай бир стрессти жок кылууга жардам берет ичибизде. То есть снимает напряжение. Слова паразиты помогают снимать напряжение, психологически нам помогает. Именно иногда трудно дать ответ. Ой, нет. Например, иногда бывает так, что не знаешь, что ответить сразу, да, на кыргызском не знаешь даже ответа, не то что на английском. Вот тогда мы используем паразиты, чтобы так мыслями собраться, да, паузу делать. Ушул паразит сөздөрү абдан жардам берет. Биз паузага токтоп, оюбузду токтотуп, оюбузду топтоп алганны бизге чоң жардам берет. Жана дагы биздин сүйлөгөн сөзүбүз natural, табигый угулуш үчүн, табигый көрүнүш үчүн биз кээде native speakers'терди угабыз, ошондо алар well, you know, actually деп анан кийин сөздөрүн баштайт го. Бул жерде эмне деп атат деп анан кийин сразу мээбизде которуу процесси башталбаш үчүн ушул сөздөрдү бүгүн үйрөнүп алабыз. Бул сөздөр мааниси жок, мааниси бар болсо дагы бизде которулушун дагы азыр көрөсүңөр, бизге жардамчы сөздөр. Мисалы карап көргүлө, well деген эми, жакшы деген мааниси бар кыргызча. Ну деп you know, билесиңби, знаешь, когда пользоваться, угуучунун you know деп ошол өзүңө көңүл бурдуруу үчүн. Когда ты хочешь внимание обращать на себя, да, внимание. You know деп баштасак болот. Когда мы хотим что-то менять свои, I mean, объяснять чего-то, да, тактап айтканда я имею в виду деген I mean, like, мисалы дегендей. Like деген бул жактырам деген сөз, бирок дагы бир мааниси ушундай паразит сөзү болот. Типа, мисалы дегендей, деп айтабыз го биз кыргызча. Мисалы депчи, мындай ушундай сөз аралы. Ошондо like деп англичандар сүйлөшөт. Actually, чынында, на самом деле. Бир нерсени оңдоо үчүн, basically, негизинен бир нерсени түшүндүрүү үчүн, жыйынтыктап атабыз. Негизинен мындай деп. Демек, анда, значит, и так деп айтуу үчүн биз so деп колдонобуз. Сүйлөм баштоо, когда so, так деп баштайбыз го, ошондо ошол сөздү колдонсок болот. So, right, туурабы? Биз көп мен байкайм, туурабы деп айтыш үчүн yes деген суроону беребиз да, биз кыргыздарчы ушундайбы, ообабы депчи, ушундайбы деш үчүн. Бирок эгерде мындай табигый ушундай угулуу үчүн right дегенде сөздү айтсак, биз табигый угулабыз. Верно, туурабы, ушундайбы, right? Окей, жакшы, макул, хорошо. Жана you see, түшүндүңбү? You see? Түшүнөсүңбү? Көрүп атасыңбы? Түшүнүп атасыңбы дегенди билдирет. You see деп. Well, I don't know. Эми билбейм. Ну, не знаю. Well, I don't know. Билесиңби, англис тили оңой эмес. You know, English is not easy. You know деген билесиңби болот да? Знаешь, английский непростой. Actually, I live in Bishkek. Actually, чынында, мен Бишкекте жашайм. На самом деле, я живу в Бишкеке. So, what do you think? Демек, сен эмне деп ойлойсуң? Итак, что ты думаешь? Бул мисалдар аны ошол сөздөрдү кандай колдонуу керек экенин бул жерде сонун көрсөтүп берип жатат. Эми силер паразит сөздөр, кээ бир паразит сөздөрдүн тизмегин билесиңер, аны колдонуп сүйлөгөндө сөзсүз түрдө кошуп сүйлөгөнгө аракет жасагыла.